Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана тиешелүү министрликтерге өзгөчө кырдаалдардын жана өрт кырсыктарынын алдын алуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын билдирүүсүндө алгач өлкө башчысы Ош шаарында жана Ысык Ата районунун Новопокровка айылында акыркы күндөрү болгон кайгылуу окуялардын кесепетинен каза болгондордун жакындарына жана туугандарына көңүл айткан. Ошондой эле Аскат Алагөзов президент ÖKMге жана тиешелүү министрликтерге өзгөчө кырдаалдардын жана өрт кырсыктарынын алдын алуу боюнча толук чараларды көрүүнү тапшырганын маалымдады. Калк арасында сактык чаралары боюнча алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарыл деп белгиледи мамлекет башчысы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Москва районундагы Кыргыз Центр продукт айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ведомстводон маалымдашкандай, компания жашылчаларды жана жүмөмө жемиштерди кайра иштетүү, тоңдуруу жана таңгактоо боюнча алдыңкы ишканалардын жана ишканада Европанын алдыңкы технологиялары колдонулат. Ишкананын өндүрүш линиялары толук циклди камтыйт. Ал чийки затты кабыл алуу жана иргөөдөн баштап жууп тазалоо, туура кесүү, тоңдуруу, таңгактоо жана даяр продукцияны сактоого чейинки процесс. Колдонулган жабдуулар продукциянын даамын, түзүмүн жана азыктык баалуулугун сактоого шарт түзөт. Бардык продукциялар эл аралык сапат жана коопсуздук стандарттарына жооп берет. Чийки зат негизинен Кыргызстандын дыйкан чарбаларынан алынат. Бул продукциянын экологиялык тазалыгын жана жаңы экендигин камсыздайт. Кыргызстандагы Токтаматов атындагы эл аралык университеттин окумуштуулары Өзбекстан эл аралык ислам академиясы тарабынан 23 октябрда өткөрүлө турган эл аралык симпозиумга чакыруу алышты. Иш-чаранын темасы түрк тилдүү мамлекеттердин философиясы, маданияты жана байланышы, тарых, бүгүн жана келечек, анда түрк тилдүү мамлекеттердин руханий жана маданий байланыштары, философиялык жана илимий кызматташтык, ошондой эле интеграциянын жаңы багыттары талоого алынат. Форумда коомдук илимдер, тарых, саясат таануу жана маданият таануу тармактарындагы олуттуу маселелер талкууланат. Симпозиумга Россиянын Казан федералдык университети, Түркиянын Крикале университети, Швециянын Лунд университети, Малайзиянын Малай университети, Казакстандын Аль-Фараби жана Мухтар Ауезов атындагы университеттеринин белгилүү окумуштуулары да катышаары күтүлүүдө. Иш-чара Өзбекстан министрлер кабинетинин алдындагы дин иштери боюнча комитеттин колдоосу менен уюштурулууда. Күн мурун курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине караштуу шаар куруу жана архитектура департаментинде Жалал Абад облусундагы Манас шаарынын деталдуу планын түзүү боюнча жыйын өттү. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, жыйынга департаменттин директорунун орун басары Данияр Бапышев, Манас шаарынын мэриясынын Жалал Абад регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын геодезия жана картография боюнча мамлекеттик башкармалыктарынын кызматкерлери, ошондой эле жер пайдалануу жана куруу эрежелерин иштеп чыгуучулардын өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшүндө бир катар чечимдер кабыл алынды. Аталган чечимдер Манас шаарынын башкы планын ишке ашыруудагы деталдуу план түзүү долбоорун иштеп чыгуу үчүн маанилүү кадам болуп саналат. Кара кече көмүр кенинен көмүр ташыган айдоочуларга расмий билдирүү таратты. Кыргыз көмүр ишканасынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, эгерде кара кече көмүр кенинен белгиленген баада алынган көмүр монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан бекитилген чектен жогору сатылганы аныкталса, мындай айдоочулар кара кеченин кара тизмесине киргизилип, кийинки жолу кен аймагына кирүүгө тыюу салынат. Учурда кенде көмүр баасы тоннасына 2460 сомду түзөт. Ал эми Бишкек шаарында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан бекитилген чектөөчү баа 6600 сомдон ашпоого тийиш. Компаниядан белгилешкендей, көмүрдү 5-6 эсеге жогорулатып сатуу жана бааны жасалма түрдө көтөрүү мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Бардык айдоочулардан өтүнүч белгиленген бааларды сактап, мыйзам чегинде иштегиле. Бул гана бааларды туруктуу кармоого жана калкка жеткиликтүү көмүрдү камсыздоого мүмкүндүк берет, деди Кара кече филиалынын директору Талант Скандарбеков. 2025 жылдын январь-сентябрь айларында кепилдик фонду ачык акционердик коому аялдардын бизнесин өнүктүрүү үчүн 440 кепилдик берген. Компаниядан билдиришкендей, бул берилген кепилдиктердин жалпы санынын 40%-ын түзөт. Жалпы кепилдик суммасы 369 миллион 53 миң сом болуп, бул аял ишкерлерге 1 миллиард 527 миллион сомдон ашык насыя каражатын тартууга мүмкүнчүлүк берди. Берилген кепилдиктердин көлөмү боюнча
боюнча туризм тармагы алдыңкы орунда турат, 90,299,000 сом. Ипотека тармагындагы колдоо 2025 жылдын май айында кепилдик фонду Келечек аттуу жаңы ипотекалык продуктуну ишке киргизди. Аталган программа аркылуу азыркыга чейин 9 аял өз турак жайын сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Программанын максаты жарандарга ипотекалык насыя алууда баштапкы төлөмү жетишсиз же жок учурда турак жай сатып алууга көмөк көрсөтүү. Бүгүнкү күндө Келечек ипотекалык кепилдигин төмөнкү 5 өнөктөш банктан алууга болот. Айыл банк, Элдик банк, М банк, Дос Кредо банк жана коммерциялык банк. Кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиадада 3 медаль жеңди. Бул тууралуу агартуу министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуучулар Start of Informatica 2025 эл аралык информатика боюнча олимпиадада командалык эсепте 5 медаль жана 3 ардак грамотага ээ болушту. Алтын медальды Сейтек Стим мектебинин окуучусу Рамазан Мананов, күмүш медальды Сейтек Стим мектебинин окуучусу Абдуллахан Абдирасулов, коло медальды Сейтек Стим мектебинин окуучусу Саид Жанике, ошондой эле Кут билим окуу тарбия комплексинин окуучусу жана Intellect Pro School мектебинин окуучусу Ахмат Алакунов менен Актан Мавлянов алды. Ардак грамота менен Бектен Абдувалиев, Эмирхан Сыдыкбаев, Азирет Исраилов сыйланды. Белгилей кетсек, олимпиада 17-19 октябрда онлайн өтүп, ага 11 өлкөдөн 120дан ашык окуучу катышты. Испаниялык турист айым Египеттин Дахшур аймагындагы Снофру фараонун пирамидасынын ичине 80 метрге тереңдикке түшүп кетти. Бул тууралуу Cool News басылмасына таянып известия жазды. Маалыматка караганда, аял пирамиданын ичине кирүүчү тар жана тик жолдон тайгаланып кеткен. Куткаруучулар чакыруу түшкөндөн кийин дароо жетип барышкан. Дарыгерлер менен куткаруучулар тар жана дем жетпеген өтмөктөр аркылуу аялга жетип, аны коопсуздук боолору жана тактай менен көтөрүп чыгышкан. Куткаруу иши бир нече саатка созулган. Учурда турист айым ооруканада. Ага чейин күн мурун Daily Mail Тутанхамондун табыты урап түшүү коркунучунда экенин билдирген. Археологдор дубалдарда чоң жаракалар пайда болгонун жана нымдуулук фрескаларды бузуп жатканын аныкташкан. 2025 жылдын 21 октябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Пробация департаментинин жаңы кеңсесинин жана Юстиция үйүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Реми Дюфло мырза, Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Борбор Азия, Афганистан, Пакистан жана Иран боюнча регионалдык өкүлү Оливер Штольпе мырза, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине төрагасынын орун басары Юстиция министри Аяз Баетов катышты. Юстиция министри өз сөзүндө Юстиция үйүнүн ачылышы адам укуктарын коргоого багытталган санариптик технологияларды ишке ашырууну көздөгөн мамлекеттин жүргүзүп жаткан саясатынын жакшы көрүнүшү экенин белгиледи. Кээ бир райондордо бир 3-4 жыл мурун ачылып башталган. Ошондо биздин жарандардан өтө жакшы колдоо алынган. Анткени бүт юридикалык кызматтар бир жерде болуп калды да. Ошо 3 жылдан бери жумуш алынып келип, 1 жыл мурун мисалы мамлекеттик нотариустар иштеп башташты. Бүгүн болсо мынакей толугу менен бүт имарат жаңы десек болот. Бүт жаңы инфраструктура, ичинде жаңы бүт системалар, бүт базалар, серверлердин баардыгы жаңыланып, бүгүн жаңы этапка чыктык десек болот. Кыргыз Республикасынын пробациясы бул керек болсо эл аралык деңгээлдеги азыр бир үлгүлүү модель десек болот. Биз ушул Европа бириминдеги деңгээлинде жана вообще дүйнөлүк глобалдык деңгээлде деле үлгүлүү бир модельдердин бири деп айтсак болот. Анткени бүт эксперттер дагы ушул эл аралык уюмдар дагы ушуну колдоп келатат. Эмне дегенде Кыргызстанда мынакей 5-6 жылдын ичинде канча бир жарандар ушул абакка барбай, керек болсо үй бүлөсү менен үйүндө болуп калып атат. Юстиция үйүндө жарандарга нотариалдык кызматтар, юстиция органдарынын ведомстволук архиви, ресурстук борбор жана реалдуу убакыт режиминде байкоо жүргүзүүнү камсыз кылган Юстиция министрлигинин мониторинг борбору жеткиликтүү болот. Пробация кеңсесинде пробациянын кадрлары менен натыйжалуу иш алып баруу, ошондой эле департаменттин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн зарыл болгон ресурстар жана адистер топтолгон. Эң негизги ушу биздин жарандарга жакшы жагдай, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берели деп
ушул жерде бардык Бишкек шаары боюнча мамлекеттик нотариустар жайгашкан да. Мурун болсо мисалы үчүн мамлекеттик нотариустар ар кайсы имараттарда жайгашкан. Бул дагы бир өзүнчө бир биздин жарандарыбызга бир мындай ыңгайсыз шарттар болуп калчу да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары бир округ болгондуктан ушу бардык мамлекеттик нотариустар ушул имаратта жайгашып отурушат. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 6 мамлекеттик нотариус кызмат көрсөтөт бул имаратта Бишкек шаары боюнча. Ошондой эле 6дан ашык бир 8 жеке нотариус иш алып барат бул жердечи. Иш-чаранын жүрүшүндө Европа биримдиги тарабынан пробация департаментинин муктаждыктары үчүн берилген унаалардын ачкычтары символикалык түрдө өткөрүлүп берилди. Бул өз кезегинде кызматкерлердин мобилдүүлүгүн жана жергиликтүү деңгээлдеги иштин натыйжалуулугун арттырууга өбөлгө түзөт. Жаңы формат юстиция системасынын негизги кызматтарын, нотариатты, пробацияны, ведомстволук архивди, ошондой эле бөгөт коюу чаралары боюнча электрондук байкоо каражаттарынын жана пробациянын кардарларынын реалдуу убакыт режиминде ишин контролдоону камсыз кылган мониторинг борборун бир мейкиндикте бириктирет. Бүгүн ушул жаңы имарат ачылды, пробациянын жаңы имараты. Бул офис пробации деп аталат. Бул жака биз мониторинг центрди көчүрдүк. Азыр силер көргөндөй бул мониторинг центр. Мониторинг центр бул жерде бүт кардарларды онлайн режимде контролдоп турат. Центр коопсуздукту карайт. 54 орган пробация бар. Кыргызстан боюнча. Ошо 54 орган пробацияны биз онлайн режиминде көзөмөлдөп турабыз. Бизде бул система, бул экинчи платформа. Just Fall деген бул программа боюнча жасалган. Система защиты эң бийик система бул. Эң күчтүүлөрүн Кыргызстанда эң күчтүүлөрүн бир эң защищенный система да бул. Ошондой эле биз өзүбүздүн жумушубузда браслет бул электронный көзөмөл деп коет. Ошо электронный көзөмөлдө колдонот. Өтө агрессивдүү баягы оценка рисков болгондон кийин ошо өтө агрессивдүү клиенттерге, кардарларга тагылып көзөмөл 24 саат бою жүргүзүлөт. Юстиция үйү мамлекеттик жана ведомстволук бюджеттин эсебинен түзүлдү. Ал эми пробация кеңсеси Европа биримдигинин жана Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын колдоосу менен Just All программасынын алкагында ишке ашырылды. Асель Сөркул кызы, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТВ, Бишкек. Ташкөмүр шаарынын тургуну 45 жаштагы аялга 71 жаштагы апасы донор болуп бир бөйрөгүн берди. Көп жылдан бери оорус менен күрөшүп келген бейтапка бөйрөктү алмаштыруу операциясын жүргүзүү керектигин айтышкан. Буга чейин чет өлкөгө барып дарылануу үчүн сүйлөшүүлөр жүргөн. Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында бөйрөктү алмаштыруу операциясы жүргүзүлгөнүн угуп, бул жердеги дарыгерлерге кайрылышкан. Ташкенттен бери кыдырып жүрүп, такаласа операция болдук. Операциябыз ийгиликтүү өттү. Канча женскилерге барып кылдырта албай, анан ушу врачты угуп калыптыр сиңдим. Ушуга чуркап жүрүп, анан ушу сен жасай алсаң сага берейлик. Кан кетип, коркутуп, өң даллаттан кетип калган болчу. Анан ушуга келгенде ушулар жакшы болушту да. Операция заманбап лазерлик ыкма менен кошумча хирургиялык кесүүсүз жүргүзүлүп, бейтаптардын организмине мүмкүн болушунча аз зыян келтирилди. Учурда эне баланын абалы туруктуу. Операцияны окуу жайдын тажрыйбалуу дарыгери Бексултан Сейитбек уулу Орусиядан чакыртылган дарыгерлер менен биргеликте жасаган. Алардын айтымында мындай куракта донор болуу медицинада сейрек кездешет. Анткени органдарды алуу жана берүүдө донордун жашы, жалпы ден соолугу жана органдын иштөө дарамети эске алынат. Улгайган эмедеги жаштагы донорду лапароскопия жолу менен бөйрөгүн алдык. Мисалы улгайган адамдар лапароскопиянын жөнөкөй операциясын эле албайт көп жердечи. Бизде болсо бул командада тобубузда күчтүү анестезиолог реаниматологдор келди. Ошолор бул пациентти бизге жакшы кылып наркоз кылып беришип, жана биздин хирургдардын жакшы эмесинен профессионалдыгынан жакшы чыгып алган операцияданчы. Албетте бул операция Россиядан келген кесиптештери менен кошо болду да. Эмне дегенде алардын опыту бизден көп.
жана кандайдыр бир ойго келбеген же алдын ала эсептебеген эме болуп калса, акыбал болуп калса, алар бизге жардам берип оңдоп кетет. Кудайга шүгүр, азырынча андай акыбал болгон жок. Баары эле стандарттуу өттү. Россиядан келген кесиптештерибиз менен биргеликте жасадык. Операциянын убактыгы 2 саатка созулду. Азыркы убакта бейтап өзүн жакшы сезип жатат. Бейтап көп жылдардан бери программный диализде жүргөн, бөйрөктөр иштебей, диализ аппаратында жүргөн. Ош мамлекеттик университетинин клиникасы азыркы тапта орган алмаштыруу боюнча өлкөдөгү алдыңкы борборлордун бири катары ишмердүүлүгүн улантууда. Алгачкы бөйрөк алмаштыруу операциясы ушул жылдын 30-майында ишке кирген. Бейтап Баткен облусунун Кадамжай районунун 38 жаштагы тургуну Сажида Анапияева болгон. Ош мамлекеттик университетинин медициналык борборунда бүгүнкү күндө бардык тараптуу операциялар болуп жатат деп айтсак болот. Азыр ачык түрдө дагы операцияларды жасайбыз, лапароскопиялык түрдө дагы операциялар жасап атабыз. Жүрөккө операциялар аябай көбөйдү бүгүнкү күнгө чейин. Түштүк аймакта биринчи жолу аталган клиникада бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү жүргөн. Учурда бейтаптарга башка операцияларды жүргүзүп, дарылоо иштерин да жүргүзүп келишүүдө. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.